Адамзаттын жүрөк задасын алган COVID-19 илдети менен ооругандардын саны акыркы убакта азая баштады. Бул жагдай Жалал Абад областында да байкалууда. Бүгүнкү күндө жалпысы 14 учур катталды. Булардын баары лаборатория менен тасталган учурлар. Ошол негизинен катталган 14 учурдун 10 учуру Базар Коргон району болду. Калганы Сузак районунан бир, Чаткал району, Жалал шаарынан бир-бирден учурлар катталып. Негизинен кырдаал бир топ турташып алды десек болот. Өткөн жумаларга салыштырмалуу. Бүгүнкү күндө келген кайрылуулардын дагы саны бир топ аз. Ооруканага жаткандардын дагы саны күнүнө 10-дун айланасында жарандар кабыл алынууда. Ооруга чалдыккандардын санынын азаюусу бүгүнкү күндөгү вакцинациялоодогу алгачкы жыйынтык катары талдап жатышат. Областта бул тенденция өз нугунда кетүүдө. Бүгүнкү күндө бизде Жалал Абад областы боюнча 85.433 адам вакцинация алды. Синофарм менен 80 миңден ашык население уже прививка алды. Кытайский вакцина менен Спутник V менен 3,5 миңден ашык эме болду. Ал эми AstraZeneca менен 215 адам бүгүнкү күндө алды. Вакцинация в основном мындай орточо эле жүрүп атат. Учурда Кыргызстанда вакцинанын 3 түрү Синофарм, Спутник жана AstraZeneca берилүүдө. Жарандар өз тандоосуна жараша кабыл алат. Мажбурлоо жок. Мурда кытайский вакцинадан коркуш эле почему-то. Бул Кытайдын вакцинасы экен, Кытайдыкын албайбыз, Россияныкын алабыз, башка вакцина алат элек дешет эле да. Анан кийин макул деп биз AstraZeneca'ны алдыртып, Спутник V'ни алдырткандан кийин кайрадан эми азыр AstraZeneca'дан коркушуп кайрадан кытайский вакцинаны алабыз. Ал жакшы турбайбы? Ал эч кандай эме албай турбайбы? Ал өлгөн вакцина турбайбы дешип мындай. Уже башкача эмелер болуп атат эми ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгүнө жараша, ар бир адамдын өзүнүн эмесине жараша болуш керек. Жөнөкөй санитардык талаптарды так сактабагандыгынын арты айрым учурда өлүмгө жеткирген. Илдет менен күрөшүүнүн ишенимдүү жолу пайда болду. Ошондуктан аалам алкагында вакцинациялоону басым жүргүзүү талабы коюлууда. Дина Рамжанова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.